Кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын Алыкул Осмонов 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Каптал Арык айылында туулган. Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлүнүн бири. Жаштайын томолок жетим калып, токмок балдар үйүнүн тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге көп кызыгып, өтө залымжа жазып. Алыкул 1938-жылы 9-апрелде СССР жазуулардын союзунун мүчөлүгүнө өткөн. 1950-жылы Москвада орус тилине жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырларынын жыйнагын адабият боюнча сталиндик сыйлыктарды талапкерлигине көрсөтүп. Ал акындын сыйлыктары: Ардак белгиси, ордени 1941-жылы, 1945-жылдары Улуу Ата Мекендик согушта мезгилдеги каарман эмгеги үчүн медаль менен сыйланган. 1962-жылы Кыргызстан Ленин комсомолуна сыйланган. Номер 1 лауреатынын күбөлүгү ыйгарылган.